Аялдар бижутерия тагынса болобу, же сөзсүз алтын же күмүш болуу керекпи? Боло берет, мүмкүнчүлүккө жараша да. Мүмкүнчүлүккө жараша. Эгерде алхамдулилля алтынга мүмкүнчүлүк болсо өтө жакшы. Болбосо төмөнкүсү боло берет. Кооздук да бул. Ажырашуу, суроом ажырашуу тууралуу. Жолдошу Москвада, бир кызыбыз бар, такыр сурабайт, көңүл бурбайт, чалбайт, аялдык бакытты сезбей, 20 килограмм арыктап кеттим. Ошого ажырашуу оюмдан кетпей жатат. Сунуш бериңиз, жолдошума дуа кылып коюңузчу сураныч. Алла таалам жолдошуңузга инсап тоофик берсин. Жүрөгүнө туура пикири болуп, үй бүлөсүнө тезирээк келсин. Ушундай моментте кайната кайнене бар, ата энеңиз бар, ошолорду ортого салып айтыңыздар. Ал жолдошуңуз келип буякта чогуу жашасын, же сизди алып кетип буякта чогуу жашасын. Шариятыбызда ушунчалык эгерде тиричиликке зарылчылык көп болсо, эң көбү деген 4 айга чейин уруксат берет. Андан ашыкча жүрө берип, бала чаканы буякка таштап коюп болбойт таксыр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, аялдарды силер үйлөндүңөрбү, алдыңарбы, Алланын аманатында алдыңар, Алланын аманатына кыянат кылбагыла деген. Алланын аманатына кыянат кылбагыла деген. Чоң эскертүү бул. Илимдин дүйнө ахиретте болгон пайдасын айтып бериңизчи. Аял кишилер өтө илимдүү болсо болбойт дешет. Ошо кандай дейсиз, Алла разы болсун. Кандай, ким айтат буну? Айша энебизден өткөн ким илимдүү бар эле? Диндин 3/4 бөлүгүн Айша энебиз айтат. Айша энебиз муфти эле. Муфти дегенде биздин муфтилер эмес. Фатва бере турган. Фатва бергенде муфти дейт. Менмин деген чоң сахабалар чечилбей калган маселени Айша энебизге кайрылат эле. Айша энебиз чечип берет эле. Аллаху акбар. Кандай илим. Ошон үчүн иншалла бул илим алып, алхамдулилля. Бирок мындайда турмушка чыккандан кийин, фарз илимин алгандан кийин күйөөсүнүн баш ийүүсү, бала чака төрөп, аларды башкаруу, аларды тарбия кылуу ал фарз болуп калат. Калган фарзи кифая илимди токтоп калат. Ал жагында билиңиз. Эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, илим алып бериш керек. Илим алуу аялдарга алхамдулилля бүгүн өтө мүмкүнчүлүк берилди. Мындай мүмкүнчүлүк Кудай билет. Азыр онлайндан ушу интернет булактарын туура пайдалансак, канча деген жакшы нерселерди алсак болот. Канча сабактарды алып үйрөнсөк болот. Үйдө отуруп алып эле. Сиздерди күйөөңүздөр багып атат. Үйдө отуруп жыргап илим ала бербейсиздерби? Үйдө намазды күйөөсү балдары менен окуса болобу? Же башка бөлмөдө окуш керекпи? Ар кимибиз өзүбүзгө ниет кылып окуйбуз, ушул туурабы? Алла разы болсун. Жок, чоң окуп калсаңыз, окусаңыздар жакшы. Күйөөңүздөр имам болсун. Балаңыз балагатка жеткен болсо имам боло берсин. Эчтеке эмес. Аркасында туруп ыктыда кыла бересиз, кадимкидей боло берет. Күйөөсү мээримдүү болуунун даражасын айтып берсеңиз, Алла разы болсун. Жана ата энебиз биз тандаган жолдошубузду туура көрбөсө, эмне кылсак болот? Ыраазычылыгын алуу парызбы? Күйөөсү мээримдүү болуунун даражасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Силердин эң мыктыңар, эң жакшырагыңар үй бүлө бала чакасына жакшыраак. Бир риваятта силердин эң жакшырагыңар үй бүлө бала чакасына жумшагыраак. Мен үй бүлө бала чакама эң жакшыраак. Бунун даражасы имандын толуктугу, пайгамбарыбызга жакындыгы. Экинчи маселеңиз, ата энебиз биз тандаган жолдошубузду. Эми кыз танда кандай болот? Эркектер тандайт эле го. Эркектер жуучулукка келет да. Кыз барып жуучулукка барбайт да. Эркектер жуучулукка келет. Бул кадим замандан бери ушундай, билбейм, жаулатта жаңы эле чыкпаса бул. Силер башкачараак жолдо кеттиңер го эми. Эркектер жуучулукка келет, ата энеси карайт дагы, жок, болот же болбойт дейт да. Товар биздики, баа биздики, кыз биздики, бакыт биздики, кимисине беребиз, биз өзүбүз чечебиз дейт. Бирок кызды барып ана каалаган мына мындай, андай болбойт а. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, качан жуучулук келсе кыздарыңарга карагыла. Иманын, кулк мүнөзүн карагыла, жакшыбы? Бергиле. Бербей койсоңор чоң фитна болот деген. Акылбы? Ошол жагын карап туруп бериле берет.
суроо өтө көп го. Кыскараак суроо жазсаңыздар болмок. Мен ушуну окуйн. Менин жүрөк өйгөн маселем бар. Атамдын атын да билбейм. Апам айтпайт. Сурай албайм. Капа болобу деп. Таятамды ата деп чоңойгом. Атасы Таятамдын кызы деп жазылган. Фамилиям Таятамдыкы. Атамдын атын билгим келет. Сиздин баяныңызды уккан элем. Атасынын аты менен чакырылат деп. Апамдан сурасам болобу же сурабай өзүм издегеним дурусбу? 38 жаштамын. Эс тарткандан Таятамды ата дейм. Таятам баккан. Апама өтө капа боло берем. Эч бир да чын жүрөктөн апамды жакшы көрө албай жатам. Жалынып дуа кылам. Кайра эле жек көрөм. Алла разы болсун баарыбыздан. Кеңеш берүүнү сураныч дейт. Мындай кылбаңыз. Эми ата-энеңиз убагында кандайдыр бир келишпестиктин себебинен ошон үчүн апаңыз да капа болуп калса керек атаңызга, атын атагысы да келбейчи. Бул жашоо тиричиликте ыймансыз, динсиздин кесепети ушундай болгон. Эми будан ары кандай кылыш керек? Сиз апаңызды жакшы көрүңүз. Сиздин апаңыз сизге эч кандай кызмат кылбай койсо дагы, атаңыздын атын айтпай койсо дагычы, төрөгөнү жетиштүү. Төрөгөнү жетиштүү. Ошон үчүн өзүңүздү мажбур кылыңыз. Кудайга шүкүр, алхамдулилlah, ушунун Алла эненин ичинен чыкпасам мен каяктан чыгат элем деп. Макулбу? Эненин ичинде көтөрүп жүргөн 9 ай көтөргөнү ашыгы менен жетиштүү. Жакшы мамиле кылып өзүңүздү мажбур кылыңыз, ыйманды сабак ошондой. А бирок апаңыздан уялбай атаңызды сурап кое бериң. Эчтеке эмес. Эчтеке эмес. Апа деп эле мындай жакшынакай эле 38 жашта кичинекей жаш кыз эмессиз. Кудай кааласа эми жаманбы жакшыбы кыямат күнү ушундай болот экен. Кимдин болосо ошонун белинен чыкканмын деп ага дагы дуа кыла бериңиз, кайыптан дуа кыла бериңиз. Бирок эгер айтпаса өтө эле мажбур кылып урушканга кажети жок. Түшүнүктүбү? Саламатсызбы, саламатчылык. Чачты химия кылдырса болобу? Суюлуп кетти. Чачты коюу кылыш үчүн мейли колдонуңуз бүгүнкү дары-дармектерди, химияларды. Бирок караңыз да, ошол башка жерге зыян болуп калбасын. Экинчиден анан бул химиянын мен жол жоболорун жакшы билбейм. Эгерде краска боло турган болсо, суу өтө турган болсун. Кусулга дарат маселесиндечи. А так мен мындай жагын билбейм. Анан ошо химия деген кээ бирлер ар бир аракет кылып көчөгө башка бир эркектерге жагынайын деп андай болбойт бирок. Чачты коюу ден соолук үчүн боло турган болсо уруксат. Күйөөсү үчүн жасалса уруксат. Менин сүйлөшкөн жигитим бар. Күнөө кылбай турмушка чыгайын десем, жашым жете элек. Ата-энем койбой атат. Эмне кылсам болот? Сүйлөшүүнү чегин айтыңызчы. Ага дуа кылып коюңузчу. Мындай кылбаңыздар. Мындай азыр сүйлөшүп жакшы эмес. Эртеге барып, анын ата-энеси же болсо бала айнып калып, бир күндө эле айнып калат. Сүйөм бардыгы токтоп калат. Анан кийин бактысыздыкка ошо бойдон өмүр бою капа болот. Шарияттын чеги бар, ошо жолдон чыкпаңыздар. Азыр болбойт. Тим более жашыңыз жете эле экен, илим алып, тарбия алып, Куран, зикр, дуа кылып, жакшы Алла Тааладан дуа кыла бериңиз. Эгерде ошондой болуп калса, ата-энеңизге ачык эле айтыңыз, апаңыз менен сырдашып. Анан турмушка чыгып аласыз. Бирок турмушка чыгып нике кыйганга чейин мынандай сүйлөшүү болбойт. Шайтан азгырып кетет. Өзүңө канча бекем ишенсең дагы, шайтан ушундай бир алдап коет, бир учур келет. Ал учурдан кийин ошо 5 мүнөт, 10 мүнөт эле, 1 саат, 1 күн эле түбөлүктү кайгырасың. Жумуртканын ичиндеги сарысындагы ак кичинекей уруктукту кууруганда жесе болобу? Болот? Эмне? Жумуртканын ичиндеги сарысындагы дейби? Ак саруу? Эчтеке эмес. Баягы жумуртканын сырты бар го, кабыгы. Скорлупа. Кабыгы. Ал болбойт, аны калган ичиндегиси бар да боло берет. Жумуртка аябай пайдалуу. Кальций да. Динибизде кара дуа, каргыш деген барбы? Бар. Каргыш адамга түз тиеби? Тиет. Мисалы, мени бир адам өтө жаман каргап салган. Балалуу болбой кал деп, жакында төрөдүм.
уулум чарчап калды. Мындайда эгерде зулумдук кылсаңыз каргышы тиет. Зулумдук дегенди түшүнөсүздөр да. Жамандык кылган болсоңуз каргаса тиет. Мазлумдун дуасы, зулум чеккен адамдын дуасы пайгамбарыбыз айткан сөзсүз кабыл болот, бир аз кеч болсо дагы. Силер зулумдук кылбагыла, капырлыга болсо дагы. Эгерде ошондой болсо анда тиет. Эгерде бирөөгө эчтесе жамандык кылган жоксуз, кээ бир адам түшүнбөй эле каргай берет да. Аныкы эч кандай этибары жок, тийбейт. 99 жолу каргасын, таң атышакта каргасын тийбейт ал. Устаз, жүздү жабуу боюнча айтып коюңузчу. Жүзүн жапкан адам сөзсүз сыртка махрамы менен чыгыш керекпи? Ооба, мисалы окууга барса да махрам болуш керекпи? Эгерде ошол жерде караңыздар да, чет мамлекетке окууга кетип атса, махрам алып барып келиш керек. Жакыныраак боло турган болсо, мейли өзү барып келе берсин. Фитна учурунда жүздү жабуу зарыл болот. Себептен адамдын чырайы жүздө, жүздүн чырайы көздө. Ошо менен бузулукка тартып кетпесин деп шариятыбыз буга жүздү жабууга буйрук берген эле. Эгерде фитна жок учуру боло турган болсо, эчтеке меселе анда. Апамдын өткөнүнө 26 жыл болду. Атам 2 жолу үйлөндү. Бирок азыр аялы жок. 2 кыз, 2 уулбуз. Акем орукчан. Иним Россияда иштейт. Атам 63-кө чыкты. Эч жерде иштебейт. Үйдүн көп түйшүгү эжем экөөбүздүн мойнубузда. Менин күйөөм менин атамдын үйүнө барганымды жактыра бербейт. Атам капа болот барбасам. Кабар албайсың деп. Кеңеш бериң, кандай кылайын? Атамдын да көңүлүн оорутпай, күйөөмдүн да айткандан чыкпаганга. Күйөөңүзгө башыңыз. Албетте көндүрүп, аз аялдар күйөөсүн жөн эле көндүрөт. Проблема эмес го. Андан башка нерселерге жөн эле көндүрүп атат. Кандай нерселер? Ошон үчүн жакшынакай түшүндүрүп, намаз окуп, дуа кылып, атамдын ден соолугун карап коелу, кийим кечесин алып келип жууп коелу, сооп болот деп. Кудай кааласа иншалла сиз күйөөңүздүн айтканы менен эле кыла бериңиз, сабырдуулук менен. Күйөөңүздүн жүрөгүнө Алла таала ушундай салып коет, уруксат да берет, баары боло берет иншалла. Бирок азыр кое тур, бүгүн кое тур ана мына десе, анда иншалла сизге сабыр кылып туруңуз. Бирок Кудай сактасын, кээде ооруп калып, муктаж боло турган болсо, анда иншалла күйөөңүзгө да Алла таалам туура түшүнүк берсин. Менде мындай суроо бар эле. Алла разы болсун. Рахмат. Чубак аалым, андан Аллахым разы болсун. Амин. Кредит жөнүндө айтып берди эле. Ошону толук түшүндүрүп бериңчи. Кафыр мамлекеттен кредит алса болот деген сураныч. Ооба, биздин китептерде бар. Кафыр мамлекеттерден кредит ала турган болсо сүткорлукка эсептелбейт деген. А мусулман мамлекеттеринде кредит алса сүткорлук болуп эсептелет деген. Мусулман аял заты үчүн эң зарыл шарият маселелери алдын ала рахмат. Буну айтып койдум го дейм баятан бери, 1 сааттан бери. Менин апам окуганды билбейт. Намазды кантип үйрөтсөм болот? Тамгалатып үйрөтө бериңиз. Колдон келишинче аракет. Мен жакында эле жолук салындым эле. Бирок апам каршы болуп, мени десең жолуңду чеч деп болбой таарынып жатат. Эмне кылсам болот? Кызмат кылыңыз, дуа кылыңыз, ыйлаңыз. Ата-энеңиз бутун кармап, иншалла, жолукту бирок чечпеңиз жолукту, Кудай кааласа. Кичине аз-маз кыйынчылык келет, иншалла, жакшы болуп кетет. Аларга дагы Айшене деген бар, Тайже, Жеңе дегендер бар. Ошо аркылуу дагы айтканга, түшүндүргөнгө аракет кылыңыз. Тилекке каршы азыр кыздар, аялдар шымды кийип, кыска кофта менен жолук салынып жатышат. Ушуга насаатыңызды айтып түшүндүрүп бериңиз. Алла разы болсун. Караңыздар, биздин айткан сөздөрүбүз бактылуу моюнсунган кыздарга. Кыздардын кийими өзүнчө, эркектердин кийими өзүнчө. Жараткан Алла субханаху ва таала эркектин табиятына өзүнө жараша жараткан, максаты өзүнчө, аялдардыкы өзүнчө. Ошон үчүн карап туруп, мына биринчиден кийим киши кененирээк болуш керек, өзгөчө аялда заттык. Уяттуу мүчөлөр билинбей турган болуш керек. А мынандай кылып туруп, жарым жылаңаштык бул исламда жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, уяттуулук сенен кетсе, калаганыңды кыла бер. Ислам дини уяттуулуктун үстүндө, жөнөкөйлүктүн үстүндө курулган.
Ошон үчүн иншалла колдон келишинче акырын түшүндүрүп айта бериш керек, бирок мындай катуулук менен эмес. Менин 3 балам бар. Күйөөм Москвада 2 жыл болду. Бирок акыркы 4 айдан бери акча салбай жатат. Кредитибиз бар. 3 баламды багыш үчүн Швецияга жумушка кирдим. Күйөөм иштебейсиң деп уруксатын бербей жатат. Эмне кылсам болот? Анда баксын да уруксатын бербесе. Эгерде Швецияда аялдар эле боло турган болсо, жоочун эркектер болбосо иштей бериңиздер. Иштей бериңиздер. Анан туугандар, мына кредит маселесичи. Аллаху акбар. Түнү да кайгы, күндүзү да кайгыда болчу. Жүрөктү өйгөн нерсе. Буну орустар айтат, финансовое рабство деп коет, орус тилинде айтканда. Бул ушул кредит финансылык кулчулдук да болчу. Бирөөгө таап берип, ошону байытып, кыйналып атып дүйнөдөн өтмөй да. Ошон үчүн мүмкүн болушунчачы азыр түшүнгөндөн кийин азайтыңыз. Акырындан кредитти берип, Алладан сурап, я Аллах, болду эми. Ушудан кутулуп алсам өзү бар болгондо каниет кылып, ошо менен иштеймин, я Аллах, кредит жок эле иштейинчи депчи. Бул жакшы эмес да? Канча деген соодагерлерди көрдүм. Канча деген байларды көрдүм. Акыры барып жакшылык менен бүтпөдү да. Кыйналып кетти. Чачтар агарып кетти. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа Алла Таалам өзү жардам берсин баарыбызга. Урматтуу энелер, эже карындаштар, көбүрөөк убактыңыздарды алып койдум, кечирип коесуздар. Баарыңыздардан Алла Таалам разы болсун. Урматтуу энелер, бактыбызга бар болуңуздар. О, жеңелер, эже карындаштар, кыздар, намыздуу болойлу, ыймандуу болойлу, уяттуу болойлу. Башка бирөөлөргө колубуздан келишинче аракет кылып жакшылыкка чакыра берейли. Келишинче. Анан келбесе, биздин мойнубузда эмес аны сүдүрөп келүү. Анын жүрөгү биздин колубузда эмес. Жараткан Аллага таштайбыз. Бирок биздин мойнубузда жеткирүү, биздин мойнубузда айтуу, биздин мойнубузда насаат кылуу, биздин мойнубузда дуа кылуу, мына биздин мойнубузда. Ошон үчүн урматтуу эже карындаштар, жараткан Алла Таалам баарыбызга туура жолду туура көрсөтүп, ага бекем кылсын, туура эмес жолду көрсөтүп, андан сактасын. Жараткан Алла Таала канча жашоо берсе, бардык жашообузду берекелүү кылсын. Каерде гана болбоңуздар, берекелүү болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Бириңиздерди да жараткан Алла Таала бактысыз кылбасын. Урпагыбыз көбөйүп, кыямат күнгө чейин уланып, ыймандын чырагы өчпөсүн. Амин.